Sen, men, Aziz var, sen kontrabandist. Mamaz, Төртөз бар, Хан бар, ошол жерде бар, гостиницага ушулабыз кимден мындай деп барып, ана казино ойногондо утуп тур десем олай $2 миллион ашып плюс болду. Баягы Болот Темировдун чыгарганы чын $1,350,000 каршы болдум, туурабы? $1,320,000. Анан мен заседанияда отурсам, Камчы Көлбаев чалдым ага. Сен билесиң, жанында отурат. Камчы Көлбаев чалды, шайыр Грузияга барып, шундай билесиңиз. Сен күнчүлүк болсо, көлгөй жеп, иштеген жерден жолу калды. Мен ал киши мен телефон каяктан тапкан билбейм. Мен барып жолуксам айтты, шайыр экөөң деди, Грузияга барып шундай казино ойнап сунар деди. Мага видеозапустар келди деди. Анан ошону жаап болбосоңор революция болуп келет. Анан кийин мен каршы болгон жок деди. Мен $150,000 каршыларды өзүмдүн жапканмын. Анан сен менен сен телефон сурап, келдим, сен сүйлөштүң өзүң, туурабы? Көлбаев. Сүйлөшкөндөн кийин ал Көлбаев бир кыргызча сүйлөгөн кишиге чакырды. Анан мен ортодо Грузияда кайсы кыргыз барсам, бул баягы Руслан Азимрой деген бүкүл атасы. Ошого видеозапись келген. Анан ал Көлбаев көрдү. Көлбаев мындай деди. Ошо шайыр деле ийнең деди. Мен Москвада $400,000 акчам бар деди. Мен анда ошону берип жаап турам деди. Мен тоңдо шайыр менен өзүңүздөр сүйлөшүп алыңыздар деди. Бирок кийин өзүңөр сүйлөшүп алыңыздар, туурабы? Грузияда ошо карыздын жабылган беле. Эми жаңы жылда жана сенин видеоң чыктыбы? Анан кийин менин телефон барсам ошол SMS турат. Камчакадан мага SMS келди. Сен шашкыда шоктурма, жакма жооп бересиң. Кийин ошол соккондон кийин ГКМга чакырды Камчака. Чакырды дагы Жусуп деди, сен деди, биздин полицейский курска туура келбейт экенсиң деди. Сен арызыңды жазып бергин деди. Акыл деди, балдарды камактан чыгарып коюңуздар деди. Жаздым, четтим, Америка баргандан кийин Камчакадан SMS келди. Көрдүңбү деди. Шоктук кылсаң, мындан да начар болосуң деди. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Balama 5 сом, 10 сом болса da жардам бериңиздер, жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.